Шариктин өлүмү. Аңгемени жазган Мунарбек Курманов. Окуган Адилет Чубаков. Ата-энемдин аруу таза кан жанынан жаралып, бул дүйнөгө келген күндөн тартып эскире элек бала кезим. Бейит суудагы журтубуздун мөлтүрөп шараккан суунун жээгиндеги боз чымдын үстүнө ыргалып өскөн көк чөпкө жашынган, илбиреген козу карынга альпинисттей жармашып чыгып бараткан айлан көчөктү тегеренип учуп жүргөн кооз калдыркандар тиги кыбыраган айлан көчөк кулап кетпесе экен дегендей канаттары менен тосуп калчудай болуп, жардам иретинде ишарат кылып жаткандай сезилип турчу. Көрсө, кичинемден жайлоонун жылуу сазын жылаң айлак кечип, коктоголот, тоо таштарын аралап, жан жаныбар, курт кумурскаларын көрүп жүрүп, жан жаныбарга болгон мээримим ошондо эле ойгонсо керек. Атайы астыңа төшөп койгондой жашыл килемдей болгон көк шибердин үстүндө жайкалып өскөн сары гүлдөрдүн жытын искеп, жайлоонун таза абасы менен дем алып, жараткан бул дүйнөнү жалгыз мага ырбологондой, эки колумду күрөң чый баркыт өпкө кабымдын чөнтөгүнө салып, чолок уйдун кам каймагына апамдын колу менен мыжып көөлөнгөн талканын жеп, атамдын күрөң айгыр жетектеген үйүрүнүн ышталган нак кымызын кере жутуп, эч нерсе менен иши жок бала кезим Тери суу жайлоосунда оттук капчык айынын көк талдарынан кыйылып, ашталып жасалган 6 канат боз үй менен тээ төштөгү бээ салчу желеге барчу жолдо атамдын сүйрөп бараткан чубалчыган кыл арканын артынан арыштай басып, апамдын саанга кийчү жашыл кремплин пальтосунун этегин жыра басып, ар бир бээ саанын ортосунда көк асмандагы күндүз көрүнгөн айды тиктеген күнүм өтүп жатты. Жайлоо эле жыргал дегени менен ачык турган асманын бир заматта өңрөңдөгөн аюудай үнүн күркүрөтүп, уста барскан менен калдыраган темирди койгулагандай болуп, чагылгандын катуу үнүнөн күлүп турган жайлообуз бир заматта мостоюп, үрүп турган иттер куйругун түйүп алып, кыңшылап калар эле. Жарым саат мурун эле кулагын тикчейтип, көзүнүн чуңкуруна чымын чиркей жолоктуксу келбеген камбаратанын тукумдары куйругу менен тыр сыйып толуп турган желиндерин чапкыланып, бир заматта көк беткелиндей кыялдарын карматып, үйүргө жаңы кошулган, жал куйругу кыркылган байталдарды кулагын жапыртып, моюнун жерге салып алып кодулашып, кубалап, кучунулары кармап калар эле. Желеге байланган кулундар эгин титиреңдетип, баштарын шылкыйтышып, төрт аягын жан ала калбай тыбырчылатып, көкүлүнөн тамган жаан ирмийген кирпиктеринен жерге тамчылап жатты. Дөөлөрдүн кейпин кийген карарган булуттар буркурап, шолоктоп, ызалуу жашын шуурутуп, ээри өлгөн ургаачыдай биз турган бейит суунун үстүнөн өңгүрөп жашын төгүп, күндүн көзү ачылбай, жаратылыштын катаал күндөрү малды эле жүдөтпөстөн тегеректеги малчыларды кошо жүдөтүп жиберер эле. Бирок андай жаан чачын күнүгө эле боло бербей, күн чайыттай ачык болуп, күлмүңсүрөп турат. Ошондой күндөрдүн биринде атамдын кара жигулиси менен малчылардын 5 жылда бир өтүлүүчү маараке тоюна апамдын колтугуна жашынып алып мен, иним, карындашым үчөөбүз сарыгумдан төшөлгөн жол менен заңгыраган боюнча катар-катар тигилген чатыр боз үйлөрдү санап келе жаттык. Жолдун чекесинде оттоп жүргөн орсок тиш келиндерге окшогон суурлар биздин чымын куюн салган кара жигулиден качып, кайнатасын көргөндөй ийиндерине жан талашып, аң куштап кире качып жатышты. Үч бурчтук болгон тоо чокуларына пахтадай үйүлгөн ак мөңгүлөр унаанын ылдамдыгы менен кошо обгон жасаган машиналардай көз алдыбыздан чубалып өтүп турду. Ошентип, Солтон Сары жайлоосундагы той көйкөлгөн көк шибердин үстүндө үкү топуларын кундуздай кара чачына кондуруп, этек-жегине ою шуру басылган саркеч кемселдерин кийген кыз келиндердин тобу дүңгүрөгөн аспаптардын коштоосунда элдин көңүлдөрүн өздөрүнө бурдуруп, оймоктой болгон ооздорун чоюп, ырдап жатышты. Кымкуут эл шашкеге жетпей жайлоону базарга айландырып, ичип алган бирин-серин адамдарды кызыл шапкечен милиция кызматкерлери хороздой баса калып колун кайрып, белинде сары сызыгы бар көк убазга апарып, коомдогу тартипте сактап жатышты. Кымыз жыттанган жайлообуз Шишкебектин жыты чыгып, ат үстүндөгү оюндар башталды. Тегеректеги ар бир колхоздордон келген оюнчулар үзөңгүлөрүн теминип, бириинин жерге салаңдатып, камчысын бүктөй кармап, аттарын өйдө ылдый жорголотуп, оюн зоок башталды.
Чекеде кыдыракей турган карыялар ачуу тийген күндүн нурунан сактанышып, колдорун чекесине алышып, кудум генералга чест бергендей сезилип турду. Кудайдын куттуу күнүндө ак ичкен бөбөктөр бу сапар энелерин этектей басышып, жоон топ элдин арасында соода саттык кылган, белине көк белдемчи байланган, балжайган сары келинден балмуздак лимонатын алып, ысык пирожкисин оротуп алышып, төш таянып барып отуруп, кардыларын тойгузуп, көңүлдөрү көтөрүңкү. Кыдыракей тизилген рабкоптун апталапкерлеринин арткы эшиги ачылып, автолопчиктер кезекте турган тоолук аялдарга бом баркыт кездемесин кулачтап метрге салып, кесип берип, кызыл тазыл жалтырак япон жоолуктун түрүн көрсөтүп жатты. Аңгыча болбой катар турган апталопке жактан атамдын садык теңтушунун корулдаган үнү чыгып калды. Садага болой мукаш. Алдагы япон жоолугуңа инди чай, балдарга таттуу тарапаңан кошуп ороп берип койчу. Тиги байбичеге жаңылык кылып ала барайын, деп куркуйган узун моюнун кезекке турган аялдардын арасынан жүткүнтө созуп туруп калды. Атам садык теңтушунун корулдаган үнүн алыстан таанып, апамдын нукуп, Айшек, тигинин солдоюп турганын кара. Кыязы Роза келген эмес го, келсе жанымда болмок эле. Айтмакчы булар сагындыктар менен көктөбөгө кийик улап кеткендей болбоду беле. Розанын келбей калган жөнү бар. Садыктын кийикке кеткени бир аптадан ашып калды. Роза балдарына баш көз болуп, малдан чыга албай тойго келе албай калса керек, деп садык теңтушуна кол шилтеп, кысталак бери бас, деп кыйкырып чакырып калды. Жоон топ аялдардын арасында кезекте турган Садык Аяшытам эки жагын элеңдей карап атамды көрөр замат, дүкөнчү мукаш ата берген чай чамеген колун сунуп алып, кезекке турган аялдардын тобун жарып, көлөмдүү узун боюн олдоксон алып, ар жакта байланып турган атын жетелеп, күчүгүн ээрчитеп бизди көздөй басты. Артында ээрчиген овчарка күчүгү күндүн ысыгында суусап, кызыл тилин салаңдатып акактап, борсулдап үрүп, суу сурагандай төрт көзүн жалдыратып, куйругун шыйпаңдатып турду. Атам менен Садык ата учурашып, ал жайын сурашканча, иним экөөбүз тиги күчүккө суу алып келип берели деп, машине жууган чаканы колдошуп кабакка жөнөдүк. Иним кабакка жеткиче, биздин да ушундай овчарка күчүгүбүз болсо, тиги кырга кой айдаганы чыкпай эле, жумшап коюп отура берет элек, деп кыялданып, кел Садык атадан күчүгүн сурап бер деп атам айтып көрөбүз, деп калды. Кобурашып отуруп, атамдардын жанына кандай жеткенибизди билбей калыппыз. Биз келгиче атамдын Сагындык, Төлө, Боронбай, Чылабай, Жумалы деген достору Аяш апамдар менен келишип, кенен дасторкон жайышып, бака-шака түшүп калышыптыр. Садык ата биздин суу алып келатканыбызды көрүп, тамашага салып, камыттын маадыгерлери тойго келсеңер да, суу ташып маадыгер болуп жүрөсүңөрбү, деп ажыкыстанып, овчарка күчүгүн Шарик, деп чакырып, көрдүңөрбү, могу овчарка күчүгүмдү. Кана, силердин ушундай күчүгүңөр барбы? Деп бир мактанып кетти. Бирок Шариги мактагыдай эле күчүк экен. Ошол жерден кожоюну эмне буйрук берсе, баарын аткарып жатты. Суу берели десек, Шарик чакага башын салбай койду. Ар жакта карап турган атам, казан аякка башын салбаган жакшы күчүк турбайбы? Жакшы күчүк экен. Шарик, деп алдына сындырым нан ыргытып койду. Апам бизди карап, ушу экөөңө да ушундай кой айдаган акылдуу күчүк керек экен, деп сөзүн жыйынтыктай электе, Садык ата, табылып калар, табылбаса дагы көрө жатарбыз, деп көңүлүбүздү көтөрүп койду. Той жакшы маанайда өтүп, көз байланып калган маалда үйгө келдик. Күндүз үйгө кол кабыш кылып, түнкүсүн тегеректеги кошуналар менен ак чөлмөк ойноп, күтүрөгөн күз келип кыштоого көчтүк. Кой тостурбай көк кубалап кырашып кеткен күндөрү биздин качан кой айдаган итибиз болот деп жүрүп, кычыраган кышта кирип келди. Аппаккар аттын омуроосунан келип, арчалуунун ичи тунжурап, тынчтыкка бөлөнүп мемиреп турган. Кычыраган кыштын январь айынын канчасы экени эсте калды дейсиңби? Эшиктин алдында аңгырап иттин уясы, кирип чыккан күчүгү жок, качандан бери колоттон келген шамал баскылыктагы малдын кыгы менен карды үйлөп, каалдап бош турган. Астында пресстин зымынан керилген тоголок жүгүртмөсү бар чынжырчалуу иттин каргысы күнгө саргайып, муздакка майышып, хор болуп жерде жатат. Жепирейген алачыктай болгон эки бөлмөнүн бир бөлмөсү эптеп шамалды далдоолотуп, бут кийим чечип, кийим илгенге ого жолонгон чакан бөлмө.
Күндүн шооласы өткөн кичинекей терезенин оң капшытында алабаканда туздалып илинген кышкы согумдун эти, анан жаа бөйрөк кылып кошо сөгүлгөн койдун бүлкүлдөгөн бөйрөк майлары, бетине ичке тарам кызыл кан жүгүрүп, сынып кетчүдөй болуп, алабаканда салаңдап турат. Арткы үйдүн киреберишинде салынган бир чарчыдай түгү чыккан эски саргарган жаман үзүктүн үстүндө апкыты басылган көлөчтөр бойлошуп тизилгенинен эле алачыкта канча таза канду толук үй бүлө жашаарын билсе болот. Анан калса тайдын териси бетине бурулган эшиги да бир мукамдуу музыка менен кыйч деп ачылып жабылат. Төрдө тартылган туш кээздин 3 бурчтукчасы жээктери кызыл кездеме менен жагууланып, жашыл жибек менен Айшеке арналат. Город нарын деп даана адырайып саймаланган жазуусу бар. Шашке маалында маңдайдагы терезеден тийген күндүн нуру менен радиодон чыккан жагымдуу ырлар апамды эриктирбей демине дем кошуп, түйшүгүн жеңилдетип, өзүнчө бир шаңга бөлөп тургансыйт. Терезеде турган жаңы келген гезиттер кечке чейин бети ачылбай, эшикти ачып жапкан сайын абага желпийт. Атам керелди кечке Арчалуунун тик беттеринде бирде атын минип, жалама беттерден кайра атын жетелеп, муруту менен эшигинин жакасына тоңгон музду өпкөсүнөн чыккан жылуу дем буулап жибитип турат. Башта койлордун астын тосо бии күн менен ай аламды жаңырта кыройлоп, кыйкырып, кечинде малдын жем чөбүн берип, короого санап киргизип коюп, өтүгүнүн таманын эшикте жаткан кырлуу ташка кырып кыпчып, үстүңкү кийимин чечип, кечки тамакка отуруп, апам жасаган челпекке кардын тойгузуп, анан уктаганга чейин баягы гезиттердин бетин калтырбай окуп чыгат. Дастаркондун жээгинде чөкө таандай тизилген балдарын шайтан бир-бирден уйкуга жетелеп кетип жатып, бөлмөдө апам менен атам чырактын жарыгына үңүлүп, гезит окуп жаңылыктар менен бөлүшүшөт. Айрыкча чалкан гезитиндеги чоңдордун карикатурасы менен юморлашкан куйкум кара сөздөргө, алоолоп күйүп жаткан казан мештин аптабында рахаттана күлүп, тагынган көз айнектерине чырактын шамы түшөп, бири үңүлсө, бири жылмайып далайга чейин отурушат. Узун ал түндө кичинекей үйдөн кош коңурук жаңырып турат. Кыдыракай салынган ак шейшептүү жууркандын этегинен балдарынын бый тыйган бармактары чыгып, көкүл чашчан эки уулу менен көкүрөк күчүк кызы деле далайга чейин укташат. Эртең менен эрте туруп чай ичип, коюн чыгарып, малын сүрүп бараткан атам далайга чейин кыңылдап барып, анан карааны көрүнбөй калат. Атамды узатып чыккан апам ойду көздөй суу алып келгенге жөнөп, өзөндүн каймактап калган музун чагып, чөмүчтөп чакаларына суу толтуруп, өрдөн далайда тынып отуруп үйгө кирип, улактай сулап уктап жаткан балдарын ойготуп, чайын берет. Түшкө маал кыңылдаган машиненин үнү угулуп, УАЗ үлгүсүндөгү машина менен жонунда каракүл пальто, башында агыш каракүл тумак кийген узун бойлуу толук киши менен Норка Жакачан, башында тыбыт жоолукчан аял киши машинесинен түшүп, рас бага электен алчу ит жогоңдөнөт. Какемжондон түшкүчө короо жагына баса берели, деп короо жакты акмылай басышты. Кырда дүрбү салып турган атам калдастап атына шаша минип, кара атын Арчалынын тик бети ылдый салып, аттын омуроосунан келген карды жиретип, тез эле келип калды. Кажып турган куу мамыга аттын тизгинин күрмөп, камчысын ээринин кашына ирип баягы келген башкарма менен Барторг күмүш эженин жанына басып келип учурашып, ал акыбалын сурап калышты. Ошол кездеги башкарма менен Барторгтун турпаттары борбордон келген чоңдордой тоюлуп турчу. Алар менен сүйлөшүп турган атам дагы малга кийген жаман кийиминен эле айырмаланбаса, сүйлөгөн сөздөрү сессияда отурган чоңдордой үнүн бийик көтөрүп, ар бир сөзүн кырааты менен сүйлөп турду. Атам сөзгө чечен, үнү уккулуктуу, сүйлөсө жанындагылар моюшуп, кулак түрүп калар эле. Апам текшерип келгендердин жанына басып келип, кезерип калдыңар го, суукка кайыгып кетпегиле, үйгө кирип ысык чай ичкиче сүйлөшсөңөр кандай болот, деп өзү алдыга жорголой басып, жапыз үйдүн эшигин ачып, сырттагыларды үйгө жылуу маанай менен киргизди. Мындай кыдырып текшерип келген чоңдор малдын этинен тажап калганын алдын ала билген апам үйгө жөн чакырды дейсиңби? 3 бидикте кайнап жаткан сүт чай менен казандагы кекилик, чилдин картошко аралашкан куурдагын небак даярдап койгон болот. Кичинекей куту жанган үйдөн даам сызып калган башкарма Садык ата менен Күмүш эже кеткилери келбей бир далайга чейин кобурашып отуруп, анан эшикке чыгышты. Эшикке чыгып баратып, каке, баягы мени тиштеп алайын деген жолборсуң көрүнбөйт го.
Жоготконсуң ба? Таң көрі. Ақсайдағы пограничник Димадосқа жолықпай жүрем. Қой айдағанға немістердің күчігінен моғы екі ұлыңа алып беретілем. Былтыр кече қарақ ұжырдағы Садыққа бір жақшы күчік алып бердім. Bir жолықсам есіме салайыншы. Де ұчырашып, машинесіне түшіп, ұзап кетішті. Bir жұма өтпей Садық башқарма оғызына сала бергендей, күн тоғы отайын деп, таладағы малдар кечінде чөп жемге татқанып қалған немелер, баяғы көкіл шаш тестер екі баланың азабын қолына беріп, тоз тұрбай мағарап, чурылдашып, сүзе қачырышып, айласын алты кетіріп тұрғанда, bir жақшы күчігіз болса деген тестер балдардың Құдайдан тілеген үміті жанып, шапалақ қармағанға қарусы келбей, бұты қолы чымырап үшіген балдар, те алыста қара атын сабалаған кешіне ершіген немет сафшарканы көріп көздері күйіп тұрды. Көз ашып жұмғыша болбой, баяғы қара ат мінген олбұрлы қараан Садық аяшат екен. Қойғойы болбай жатқан біздің жанымызға бастырып келіп, баяғы Солтон сарыдағы малшылардың тойынан көрген Шарик деген күчігін «Кел Шарикке» деп шақырып, «Айда» деп, екі қолменен жаңсадылы, Шарики чурқаған бойынша жетіп келіп, астыда тұрған баштақ қойларды құлақтан алып зекітіп, бір меріп тоқтатып, ары бері жаққа чурқап, тосмолып тұрды. Шариктің қой айдап, қойдың алдын тосқандары атама жағып, Құдай қонақ досыменен ұшырашқыча теги күчікті баяғы бош жатқан ояға жетелеп барып, чынжырлап алды. Саке, итте сұрап албайды дейді. Бұл күчігіңді мұна, сенің көзіңші байлап алдым. Айланайын Саке, бұйыл иттің азауын жақшылы тарттым, деп Сакесін қолтықтап үйге кіргізді. Чырақтардың шешесін тазалап, күйпелектеп жүрген апама, «Қонақ айттырбай келет» дейді байбіче, «Қонақ қамын көре беремі?» деп, алабақанда тоңып тұрған ұстықандарды чоң шараның жартысынан үйді шығарып келіп, «Гененірегіле болсын, балдарды етсіреп қалды» деп чарадағы етті апамның қолына қарматып, теги бөлмеге кіріп, ет бышқыча, Саке досының бір жылда қанша бір қаршқыратқан жө жомығын ұғып, талқылашып отырышты. Сакесі ділі өзі малшы болғандықтан, теги күчігін бергісі келбей отырғандай болған. Анан әлі қандай Құдай жалғап жебіп кетті білбейм. Тайға бергісі күчік әлі ағаке. Емі үйір алғыша, байлосынан бошатпай ит қылып ал. Ат адамның қанаты, ит адамның досы дейтімес пе? Бұ жарықтық маға көп қызмат қылды. Ертең менен мен жолға шыққанымда ерчіп чынжырын үзіп арқаман келбесілі болды. Егер үйір алып көніп кетсе, жырғағаның ошоқ аке, деп қолын шайқап тамақы отырды. Текчеде тұрған чырақтар жарқырап күйіп, дастарқонның үстіндегі сары чарадан еттің буысы шығып, чынларға чық қойылып, Саке тамаққа қара, деп атам өзі баштап табаққа қол салып, бір далайға шейін арқы беркені сөйлешіп тамақ жеп отырышты. Дастарқонға бата қылынып қолдорына су құйып бүткен соң, босоғыдан баштарын еңкейтіп өтіп ешке шығышты. Апам қазан аяғын иреттеп, атамдар ешіктен келгіче Садық атаға қаттап төшек салып беріп, чалам бүлжіген сөйкі біртіке ет қамыр қошып, «Мегілі, мұны күчігіңірге беріп, ешке шығып келіп жатқыла», деп қалғаны ашып беріп, бізде ешке шығарды. Қараңғыда қаман күркірейт болып, иттің ұясын қалдыратып, ұядан күчікті чақырып, «Ме» деп сөк сағын салып беріп жатсақ, Шарик ұядан шыға қалып, төші секіріп, разы болғандай борсылда бүріп, сөкі азусын салып чайнап, қолқынып жұтқан үні қылып жатты. Атам Садық тең тұшы екі айды қарап, тоғыл санап, ертеңкі аварайын айтышып, ай чалқасынан түшіп жаңырып тұр деп, айға бата қылып қойышып, ес алғаны үйге кірішті. Ертесі ертеңменен тұру ешке шықсам, Садық ата қара атын қамшыланып, үйіне кетіп баратыптыр. Күчігін қиялған жоқ па? Атының оғызын тартып, күчіктің ұясы жақты бір қарап алды да бастырып кетті. Құдай жалғап Шарикта атамды ерчеп, кечке қой қайтарышып, кечінде жемге жамыраған малдың астын тосып беріп, баяғы суықтан бетівес тызылдап, бұтуыз үшуөй, инем қарындашым үшеуіз жырға біле қалдық. Мына ошол күннен тартып жайында жайлоғы, күзінде күздегі, қышқысын қыштоғы мал айдашып, қайсыл мезгілде қайсы жұртқа көшсек тағы, көштегі малдың артынан қалбай жұртуызды жаттап, ешік алдын таптап, қорошы болып қалды. Уақыт деген ұчқан құш дегендей көз ашып жұмғыча 10 жыл өтіп, баяғы ойнақ күчік 11 қар басты. Ошол жылы жаз ерте келіп, малшылар жайлоғы ерте көчіп бардық. Күн чайыттай ашық, атыбызды тоқынып чай ішіп біткен соң, азығыбызды қанжығыға байланып алып,
Бир коро токту борукту артынан калбай кургак коктунун таманын өрдөтүп коюп, бытыра салып чапталган окту мылтыкка октоп suurаңдып, суурдун ийининин үстүндө дым чыгарбай отурам. Оюнгараак Шарик суурдун ийининен суурду туурап, жан алгалбай ышкырган чак-чагайларды кубалап, учуруп ойнойт. Суур качан ийининен башын кылтыйтып, култ деп чыга калат деп suurаңдып отуруп, көк кубалап кеткен коюбуз көк кайкынын башына жетип, Алымбек байкенин коюн кийип, аралашып, кошулуп калган болот. Алымбек байке жайында эс алып алайын деп, жылда кайниси Туку менен досунун иниси Саматка коюн тартат. Алардын бири шаардык, бири айылдык, малга деле анча түшүнүктөрү жок. Бирок койдун артынан калбай кайтарышат. Биз иним экөөбүз кургак коктунун таманы менен кой жайып барып, Саматтар менен көк кайкынын кырынан кезигишип калабыз. Койлор кошулуп кеткен күндөрү төртөөлөп талаадан койлорду чубатып, бөлүп алабыз. Алардын жайыты Бейит суунун маңдай бети. Болбой эле койлорун кургак коктуга кийирип ийишип, койлорубуз аралашып эле жатып калат. Кечинде койдон барганда кой санак болуп санактан жетпей калган койлорду Алымбек байкеникине барып бөлүп келмей. Кой кошулган күндөрү атабыздан тил угабыз. Бир күнү дагы адаттагыдай suurаңдып жатып алып, биз баргыча койлор бири-бирине кийип, боткодой аралашып калыптыр. Ачуу менен барып баягы эки баланы төпөштөп салдым. Экөөнүн тең көзүгө көрүп Алымбек байке такып сураганда болгон ишти айтып беришиптир. Мен дагы эмне кыларымды билбей, бир чети атаман коркуп, бир чети Алымбек байкеден уялып, балдарды камчылаган колумду балта менен жанчыгылагым келип турдум. Атам кой санак жүргүзүп, балам коюңардан кем экен, мен барып Алымбектин коросунан карайынчы деп, караатын камчылаган боюнча Бейит суунун оозун көздөй чаптырып кетти. Апам боз үйдөн сыртка чыгып, эмне кой кем бекен? Жакшы эле кайтарып келдиңер беле? Деп атамдын инисинин баласы Рахат байкем экөөбүзгө чай берип бүтөр менен дасторконго бата кыла элегибизде эшиктен аттардын дүбүртү чыкты. Эшикке шашкан тийден атып чыксак, Алымбек байке менен атам көздөрү чыгып кетчүдөй каарланып, камчыларын көтөрүнүп калыптыр. Кечирип коюңуз дегиче болбой, өрмө камчы менен жондон ары тартып алды. Рахат байкем экөөбүз сай бойлоп, бирөөбүз ылдыйды, бирөөбүз өйдөнү көздөй бутубузга тийбей качтык. Жайдын күнү жашыл чөпкө тоюп алган, алкынып турган аты менен жетип келген атам, айланайын, ушундай да кылабы? Чоочун балдар болсо, эл караган бетимди жер караттың атаңдын оозун урайын, деп дагы 3-4 сапар жонго камчы салды. Коркконумдан секирип ыргып, арка өйүзгө суу кечип качып чуркап жөнөдүм. Шарик да менин артымдан өйүзгө суу кечип чыкты. Итти ит дегениң менен иттин деле боорукер жүрөгү болот экен. Кантсе дагы бала кезимен бери биз менен үйүр алышып калган неме, жонума камчы салып жаткан атамдын астын тороп, мага болушкандай отура калып үрүп, жаны күйгөндөй жаагыман сыйрылып агып жаткан канды көрүп, бети башымды жалап, боору ооруп, борсулдап үрүп жатты. Атам арка өйүздөн жолуң болсун сенин, деп бастырып кетти. Шарик маңдайыма отуруп алып, деле далайга чейин кыңшылап, бети башыман жалмалап болуша албай калдым дегендей өзүн күнөөлүү сезип турду. Алымбек байке деле мени уруп согуп какыс-кукус кылып койсо болот эле. Бирок ал кезде балага болушмай деген жок болчу. Бир чети атамды сыйлап, атасы өзү тарбияласын дедиби, айтор бүгүн балдар урушса, эртең табыша болот дегендей кылдыбы, шайдоот мүнөзү кармап бастырып кетти. Кээде ушинтип атаңан төпөш жегенде бала кыйла жеңилдеп көпөлөктөй эле учуп каларын ошондо биринчи жолу байкадым. Мурда Мунарбек апаңа бээ чогултуп берип, кулун салып бер десе, кыйыктанып атып, кежигемдин чуңкуру кармап басаар басмаксан болуп араң жүрчүмүн. Кечээки окуядан кийин атам айтты электеле чуркачу болдум. Терс суу жайлоосунун ичи баланчанын баласы тиги шаардык балдарды уруп коюптур деген сөздөр айылга чейин тарап, уялып, башты жерге салып жүрдүм. Алымбек байкемдин аялы Шакин жеңем бир тууганына ич ачышпай коет дейсиңби? Атам апамдардан жазганып, мени атайы келип урушкан жок. Дагы ошол кишилерге рахмат. Эгер Шакин жеңеден башка киши болгондо, эчак милицияга берсе, тагдырым кандай болмок? Колуң менен кылганды моюнуң менен тартасың болуп, 5-10 күн өтпөй Света деген эжемдин кайнатасына учурашып келебиз деп, апам атамдар эмгекчилиге Дүйшө молдо кудасыныкына кетти. Дүйшө кудасы чоң молдо болуп, элиге дем салып, жин оору, тиш ооруларды айыктырып, нарын өрөөнү элемес ысык көл кочкордон ооруган адамдар дартына даба издеген эл Дүйшө молдого келип самоор, мылтыкка окшогон белек бечкегин берчи экен.
Жанагы киномеханиктердин тоголок лента салынган челеги менен толтура октары мылтык кылып, атама куда сөөк катары сый урмат иретинде бериптир. Анда эски мылтыкты биринчи жолу көрүп, октарларын чаптып алып, ар кайсы бутан аткылайбыз. Эмнегедир ошол күнү токтон албай ээлигип ок чаптап кирдим. Акыркы ок калды деп, биринчи пистонун уруп, дарсын салып, анан гезиттен айырып алып тоголоктоп, шыкап, бытыросун салып, баары бүткөн соң октун оозун алмаз айнек кескичтин сабын такап алып, октун арткы жагындагы пистонду эмнеге бышыктап урам десең. Жанымда улуу эжемдин чиеде эки баласы ок чаптаганымды карап таңыркап отурган. Баягы балдарды урган колум менен балкамды өйдө көтөрүп ылдый таштагыча болбой, ай аламды жаңырткан даң деген үн чыгып, сол колумду артка кайрып жулуп кеткендей болду. Октун катуу чыккан үнүнөн корккон жээндерим бетин басып алып эшиктеги сууга жууп отуруптур. Буларга бирдеме боло көрбөйлө деп, артынан чыгып амансыңарбы, бетиңерге эмне болду, мени карагылачы деп, жүзүн карасам, дарыга капкара болуп күйүп калыптыр. Өктеп чатырды көздөй бассам, көкчөптүн үстүнө тамчылаган канды көрүп, жээндеримди жакшы карайынчы деп баратсам, сол колум иштен чыгып калганын көрөр замат зыр деп какшатып оорутуп кирди. Көзүм жамандыкты көрбөсүн, сөмөй менен бармактын ортосу шымдын аласындай айрылып, аппак тарамыштар көрүнүп, кан зиркиреп ата баштады. Колум менен билегимди кыса кармап кокуйлап, үнүм Кудайга жетип боздоп калдым. Сөмөй менен бармактын жартысы жок териси эле кармап, шалактап жүрөт. Башым айлангандай жер көчүп апалап жаттым. Апам болсо эненин жүрөгү кыйын. Эчак эле кара кийизди отко салып куйкалап келип, канды токтотмокко кан агып жаткан колума басып, чоң чыныганан туурап, сүт чай жуткузуп жалынып жалбарып жатты. Жаңылган октун катуу чыккан үнүнөн асманды карыга кузгун ээлеп, боз үйдү айланып учуп жүрүштү. Колумдан чууруу агып жаткан кочкул канды көргөн Шариктен жан ала калбай кыңшылап турду. Аргасы кеткен апам ары жакта чымын куюн салып келе жаткан кара зилди токтотмокко колун булгап жолго чыкты. Шарикта мага тез жардам керек экенин сезип, апамдан мурда кара зилге жете барып токтобой жөөлөп сүзө качырган зилди токтотмокко астын тосо үрүп жаткан жеринен катуу келаткан кара зилдин шоопуру Шарикти канк эткизе койдуруп кетти. Шарик ошол жерден жан берди. Шарикти коюп кеткенин көргөн энем мени бир карап, Шариктин башынан сылап, чөк төшүп, ыйлап отуруп калды. Эзели атка минип көрбөгөн Кишимжан деген музыкант эжем азоо айгырга чап секирип менеп, суунун аркы өйүзүндөгү кошуна Кеңеш атамдын нивасын айдатып келмекке чаптырып жөнөдү. Ошол замат Кудай жалгап Дайырбек байкем айылдан кара жигулиси менен келип калды. Аңгыча атам да койдон келип, ботодой боздоп аткан мени көрүп, катуу күн, жаман иш болгон турбайбы деп, баягы камчы менен камчылаганына өкүнгөндөй жалооруп, чыда уулум, мына азыр байкең менен доктурга жетип калабыз деп, апама жоолук менен булчун каруусун муунта тагып койбосо кансырап калат деп каруума таңып, айылга алып жөнөдү. Колум чыдатпаганынан ийнимди машиненин арткы полигине салаңдатып, жаман жолдон секирген сайын тарс деген мылтыктын үнү чыккандай чочуп кетип жаттым. Жанымдын кейигенинен айылдагы доктурга жетиш кыйын болду. Бир кезде көзүм илинип кеткен экен. Атам менен байкем машинеден чүрөйүн десе, эки бутум поликке жабышып калгансып суурусам да чыкпайт. Көрсө колуман тамчылаган кан уюп, өтүгүмдүн таманы чапталып калыптыр. Атам менен байкем эки сандан алып сууруп алышты. Айылга кеч кирип светтер жылтылдап, маңдайыман жылуу жел жүрүп жатты. Доктурдун эшиги ачык, ак халатчандар залдан ары бери басып жүрүштү. Эки колтугуман атам менен байкем колтуктап кирип баратканда, сары сыр менен сырдалган доктурдун полуна менин кан болгон өтүгүмдүн протектору түшүп, санитаркалар швабрасы менен полдогу канды аркабыздан сүртүп жатышты. Процедурный кабинетинен атып чыккан орус МШЖ кыргызча жалынып жалбарып, эчтеке болбойт, балам сакайып кетесиң деп, баягы апам колума жапкан чала күйгөн кара кийизди колуман сыйрып, перекс йодун куюп, нарынга жеткидей таңып берип, эшиктеги машинеге салышып, жакшы болосуң балам деп, акцент менен алкап, колун булгап калып калды. Жанага караганда колумдун оорганы басаңдап нарынга кирип келдик. Кудай жалгап, ошол күнкү хирургиянын заведующие Талантбек Сулайманов Аяш атамдын сменине туш келдик. Хирургиянын босогосун аттаганда эле Сулайманов бизди көрүп, шаша басып келип, ал жайды сурашып калды.
Келгенибиздин чоо жайын уккандан соң киргизгире тездеп санитаркаларына кыйкырып, мени насылкасына салып, операция залына алып кирип кетти. Төбөмдө илинип турган жайнаган лампочкаларды колум жака такап, светин жандырып операциялай баштады. Бу адамдын ички сезим туюму аябай күчтүү болот экен. Чалкаман жатсам дагы тиги врач медсестралардын скальпер, бинт издеген карандары көрүнүп, өлгөндүн үстүрө көмгөн кылып жаралуу колума бырчалап, үстөккө босток местный наркоз сайып жатышты. Жайлоодо кымыз эттин үстүндө жүрүп, организм ал дарысын деле бир далайга барып кабыл алды. Көзүм уйкуда болгону менен колуман скальпер менен канча бытыра терип, темир табагына тырс этип түшкөнүн сезип, санап жаттым. Жанагы местный наркоз деле жардам бербедиби? Кыпчурга окшогон темир аспабын бармак менен сөөмөйдүн салаасына сойлоткон сайын жаным көзүмө көрүнүп, шариктин машинеге сүзүлүп көзүн алайтып жатканындай тыбырчылайм. Эки жагыма колун коюп турган медсестра жагыман колун алар замат колум зыркыратып ооруп кирет. Уйкусунун ортосунда жатып колуңузду жагыман албаңызчы деп суранып жаттым. Муну мендей болуп башынан өткөндөр эле билбесе, медицинада мындай ыкма барбы жокпу билбейт экенмин. Азыркы врачтар дагы менин жагыман кармап турган медсестранын ыкмасын колдонсо дейт элем. Жан какшаткан оорудан улам бир кезде кантип уктап кеткенимди да билбейм. Эртең менен көзүмдү ачсам палатада жаттырмын. Аңгыча врач Сулайманов палатага кирип, баланы эрте алып келгениң жакшы болбодубу? Уулуңун колу кесилип калат го деп чочуп турдум эле. Кудайдын жардамы менен болгон аракетимди кылдым. Бир жума байкап көрөлү. Операциясы ийгиликтүү өттү. Бармагы менен сөөмөйүнүн териси эле кармап калыптыр. Жакшылап жабыштырып, гипстеп койдум. Жаш эмеспи, жакшы болуп кетер. Көп бушайман боло бербей, үйгө барып чай ичип кет. Деп атамдын далысын таптап, сырттан күтөм. Уулуң менен сүйлөшүп сыртка чык. Деп сыртка чыгып кетти. Атам мени карап, мына сен азамат турбайсыңбы? Эркек бала өзү ушундай чыдамкай болуш керек, деп кайрат айтып, азыр келем деп сыртка чыкты. Кечеки күнү эмне болгонун кайра артка түрдүрөп, апамдын мага күйүп бышып жалынып атканын эстеп, шариктин өлүп калганына ыза болуп, ичим туз куйгандай ачышып жатты. Иним кирип келип, ал акыбалымды сурап, кургак коктунун таманына шарикке жай казып, сөөгүн жашырып, таштар менен шарик деп жазып койгонун айтты. Мен үчүн жанын курмандыкка чалган шарик көз алдыман кетпей турду. Ит адамдын досу деп бекер айтылган эмес экен.